Мен Отунчиев Талайбекмин. Михайловка айылында төрөлгөм, Түп районунан. Мен эми азыр силердин суроолоруңарга как жөлөнү карапайым эл сиздин инсан катары эле оюмду жүгүртүп, оюмду менен бөлүшүп көрөлү. Эгерде мен туура эмес ой жүгүртүүм туура эмес болсо, кечирип койгула. Бирок кыргыз элиме зыян алып келейин деген оюм жок. Бетке чындыкты бетке айтканга анан өзүмдү туура алып жүргөнгө аракет кылам. Эми кайда барсам да кыргыз элимди уят кылбаганга аракет кылам. Эгемендик алгандан бери 30 жыл чамалап калды. 29 жыл өттү да эгемендик алгандан бери Кыргызстан. Ушу эгемендик алган күндөн баштап биринчи алгачкы туңгуч президентибизде деп дагы айтып жүрөбүз. Аскар Акаевдин кылган иши туурасында ошонун иштерине баа берип кетсеңиз, андан тышкары анын келиши, ошондой эле бир толук бир маалымат берип кетсеңиз Аскар Акаев жөнүндө. Эгемендик алгандан бери 30 жылдан бери эми мен ички саясаттагы ичибизде эмне болгон ошол менен эле чектелген, тышка эмне кылган, эмне эметкен көп нерселер эметкен эмесмин да. Жаран катарычы. Бу эгемендик болуп биз өзүбүзчө мамлекет болуп кеткенден кийин бизге алып келип эле эми бул балким жакшы специалист, жакшы физик. Ушу менен Кыргызстанга алып келип жаңылыш болуп жаңылганда ушу менен бир хозяйственник керек болчу. Биз аграрный мамлекет болгондон кийин бизге хозяйственник керек болчу. Жанагы болгон союз убагынан калган айыл чарба эмнелерибиз бар, ошолордун баарын сактап калганга аракет кылыш керек болчу да. Тиги кишини алып келип туруп эле ал деле кишинин сразу күнөөсү эметилген жок да. Ошол алып келген кишилер тандаттырбай эле муну шайлап, навязывать этип туруп шайлап турган президент кылып коюшту да. Анан бул иш баштады, анан баарын таратып бергенге, приватизацияга ушундай эме кылып койду. Баары Кыргыз байкуш жанагы бири соты жери менчик эмес болгон да ал убактачы, анан ушундай возможность болуп атса деп туруп анан баарын жулуп таганан чачыратып ишти да. Значит, бизге приватизация туура эмес. Келип калган да. Приватизация туура эмес, бул мамлекеттин эмесинде эле калтырса болмок да. Мисалы үчүн Белоруссияны алалы. Белоруссияда азыркыга чейин райком, селкомда. Ошолор азыр керек болсо, ошолордун сельхоз продукциясы биздин эмеге чейин кирип кетип атат. Туурабы? Ошол мен биздин миллионер колхозду мен жашаган. Эмне деген миллионер колхоз болду. Ошону талап тунуп баары жана ыйлаган эмеге чейин алып келди да. Элге мисалы үчүн бирдеме чачып ийсең талап кетти да. Ошондуктан бул айыл чарба ошондон өлтүрдү десек болот да. Андан кийин Аскар Акаев эмелер менен эле акча алып келип атты, акчалар киргирип атты, бирок акча судай сиңип кетип атты да. Контроль жок болду. Кайда жиберди? Келген кредиттер. Келген кредиттерди алып келип атты, гранттарды алып келип атты, бирок ошонун баары кайда кетти? Бул жанагы саясат, чала саясатчылар эми булар ички саясатты куралбай коюшту да. Фундамент куралбай коюшту, мамлекеттин фундаменти. Эмне Кыргызстанга биринчи орунда эмнени кылышыбыз керек? Атап турмузда. Чала саясатчы деп атасыз. Алар ошол Аскар Акаевдин тегерегинде болгон адамдар жөнүндө айтып атасыздар, туура? Ошол Аскар Акаевдин тегерегинде, ошолор алып келип анан саясат жүргүзгөнү да, талап тоноп ишти да. Булар кызык, эгерде булар кызык мына биздин кыргыздын атаулдары болуп, мында патриот болуп эметкенде, булар балким азыркы күнгө чейин бул Кыргызстандын фундаментин уюп келет беле. Ушундай бышык фундамент, ички саясаттычы. Анан токтоп тургунчу, бул жерде сиз бул келген ошол чала саясатчылар, значит, булар кыргыз элинин кызыкчылыгын, кыргыз элин ойлогон эмес деп эсептейсизби? Өз кызыкчылыктарын эле
өз кызыкчылыктары менен эле биринчи очередь өз кызыкчылыктарын койгондо, эгерде ошолор ата мекенибизде Кыргызстан эмне кылып өнүгүш керек, кантип сактап калабыз десе, анда башкача саясат жүргүзмөктө. Азыр уже биздин ишибиз оңгондон түшүп, ушунча мигрант кетип калат беле. Эми кыргыз элестен башка жерден гражданство алганга кубанып атат. Биздин жаган кетип калып атат. Мына ошол биздин жүрөктүн ооруганы ошол да. Эми ушуну менен Аскар Акаев 14 жыл өзүнүн правлениесин, өзүнүн башкаруу системасында жүргүзүп келди. 14 жылдан кийин буну тактыдан кулатышты да, зордук күч менен тактыдан кулатылды. Ошол эми ошол 14 жыл ичинде Аскар Акаевдин азыр минус жактарын айтып да, бунун плюс жанагындай элге пайда келтирген жактары болбодубу? Мындан кийинки темабыз Бакиев өтөлү. Балким бул мисал үчүн мамлекет үчүн бир эмелерди кылгандыр. Но ички саясат көрүнмөгөндөн кийин тышкы саясат уже слабый болуп калат. Ички саясатты туруктуу кылганда экономикадагы, тышкы саясаттагы оңунан болмок да. Ошон үчүн мен ички саясатты айтып атам да. Тышкы саясатка мисалы үчүн азыр эми издеп чыксаң может быть туура кылган деп. Эгерде туура кылган иш болсо, например, азыркыга чейин биз мындай абалга келбейт болчубуз. Туура кылган иш болсо, сиз деле айтмаксыздар. Значит, ички саясатты бул туура эмес, кайдыгер мамиле жасап койгон экен да. Тологон өз кызыкчылыгынан эле мындай эми кыргызча мындай айтканда ач көздүк менен. Ач көздөр менен, ач көздүк иш менен ушул абалга келип калдыбыз. Эми талайыңызда Бакиев жөнүндө да айтып бериңизчи. Бакиевдин эми бияктан бир баягы чала саясатчылар легендарный парламент деп атпайбы? Легендарный парламент эгерде өздөрү ушундай легендарный эсептесе, азыр биз ушундай башаламанга келбейт элек да, парламентскийге да барбайт болчу, ушулар туруктуу саясатты куруп кетмек. Булар Акаевди качырып атат да, анан Бакиевди өздөрү айтып атат, манту жеп турган жерден алып келдик деп атабы? Балким ал деле жаман киши эмес. Бирок ушул алып келген саясатчылар эмне үчүн чогуу иштеп Кыргызстан оңдоп кеткенге салымдарын кошкон жок, эмне үчүн эметишкен жок. Биякта жанагы өз кызыкчыл деген продолжение болду да. Мен мындай көз карашым менен караганда элдерге деле көрүнүп турса керек. Булар жанагы өзүнүн кишисин жумушка орноштурганга, өзүнүн жумушун кишисин тиякка эметкенге, өзүнүн өз кызыкчылыгы менен дагы бир ошибка жасашты. Анда ошондой эле мен деле кайра эле ички саясатка кылган эмесин көргөн жокмун. Бакиевдин ички саясатка жасаган мындай бекемдөөсүн көргөн жоксуз да. Мына Бакиев кеткенден кийин убактылуу өкмөт келди. Составы канча адам отурганын точно билбейм, где-то 20 чакты адам да. Мына ушулар келди 2010 жылы. Ушулардын келиши биздин Кыргызстанга пайда алып келдиби? Эгерде пайда алып келген болсо, пайда алып келген жагын айтып берсеңиз, зыяндуу жагын болсо, зыяндуу жагын айтып бериңиз. Бул убактылуу өкмөт келип отуруп анан президент переходного периода деп туруп коюп атат да. 2013 жылы, Ошондо булар эмне үчүн жоопкерчилик ошондо кырдаалда, жоопкерчиликти ушу кетиргендер эмне үчүн эркектер мойнуна алган жок? Эмне үчүн ушул аял заттын мойнуна ушул жүктү салып коюшту? Андан кийин ош коголаны болуп кетти да. Булар же ошону билип туруп аял затты коюп коюшту деген дагы маселе туула берет да, ой пичирле берет да. Биз мисалы үчүн сразу жаман ой келет да. Мен ошону ойлойм да, ошону билип туруп эле коюп коюшканбы булар депчи. Анан мен парламент против парламентского шайлагам. Отунбаеваны тоже колдогон эмесмин. Мен эми президент эми кыргызды аял башкарат деген эмеден алысмын да. Отунбаеванын срогу бүттү.
Анан Алмаз Шаршенович тап келип атышат да булар. Булар эми 2011-жылы Алмаз Шаршеновичти 2012 же канча? 11-жылы. Алмаз Шаршеновичти президент кылып атышат да. Э? Анан бул парламентаризм деп атат да. Парламентаризмди мисалы үчүн президенттин кылган иши бар, премьердики бар, анан парламентаризм болгондон кийин парламент эме кылыш керек болчу да. Эгерде парламенттин туура эмесин көргөндө, ошондо парламентке парламентаризмдин курган конституциясын ошонун автору келиш керек болчу да, полный жоопкерчиликти өз мойнуна алыш керек болчу. А эгерде ал конституцияны жазып туруп анан башкаларды эметип койгондон кийин, значит ал жоопкерчиликтен өзү качып кеттиби же эми кандай болуп кетти? Антиз деле аны өзү эле эме болуп атат. Анан мен айтарым, бул убактылуу өкмөт Атамбаев тап келип атканда акелеп, жакелеп, ушу жанынан кетишпей мындай көрүнүп эле турбадыбы? Эми чаң жугузбай атышпады беле. Анан ушунун ишин алып келип туруп аягында түрмөгө каматып коюп атышат да. Бул эмнени айтат? Булар колдоп, өзүнүн кызыкчылыгын үчүн эле колдогон, значит. Эгерде булардын баары убактылуу өкмөт болот, эмне болот? Булар эгерде бир команда менен кеткенде, мисалы үчүн, мындайга балким баргызбайт болчу да. Кой, андай болбойт. Мындай болбойт. Биз алып келдик, койдук, значит биз дагы өзүбүзгө жоопкерчиликти мойнубузга алдык деп. Турабы? Тилекке каршы азыр эми сындап атышат да баары. Баягылар эле түртүп коюп. Эми баары эми оптон жаңы президент жакка өтүп атышат да. Ал киши балким иш кылайын деп кадамды алдыга шилтейин десе, бирок жанагы система, орнотуп алган система ушуга эме бербей атат да. Тоскоолоо болуп атат да. Анан мындай решение принимать десем, жок, андай болбойт, мындай болуш керек деп, биякта мисалы үчүн орустун жаман эмеси бар да, инстинкт самосохранения деген бар да. Ушул эң эле жаман ушул. Амбициядан да катуу нерсе да бул. Сууга түшүп кеткенин көрүп турсаң да, жок мен кургакмын деп туруп алат да. Бул эми мисалы үчүн мусулмандык эмелерге, эркектерге бул жарашпаган эле иш деп ойлойм да. Сен эгер ошибка кылдың, бүттү, кечирим сура, жазаңды ал. Мен ушактан ката келтирип коюп турмун, элим кечирип койгула, эми мууреки туура жолго эле түшөлү деп айткылар келбей эле, жок, бири-бирин шылтап, мына 30 жылдан бери эле бири-бири менен эле ичинде казанда жанагы каш болуп эле бири-бири менен тытышып келатат. Ошон үчүн өнүкпөй, мына элдин баары бир булутту бузуп коюшту. Азыр элдерди карасаң, бири-бирине ызгырынып, бири-бирин жаман көрүп эле мындай бөлүнүп жарынып калды да. Азыркы президенттин Садыр Жапаровго карата жасаган мамилеси же болбосо кандай иштери десем бул биринчи амнистия чыкты, ал амнистия берилди. Экинчи помилование сурады, ага деле болгон жок. Кандай деп ойлойсуз ушул президент? Кудай тааламдан кийин эле киши бул президент Кыргызстан боюнча биздин ажообуз болуп атат да. Мусулманчалыкта айтканда биздин амирибиз болуп атат да. Анан бул кишинин милети, анан ак көңүлдүгү, көз карашы туура деп ойлойм да. Эмнеден десеңер, бул экөөбүз бир күндө төрөлүптүрбүз да. 16 ноябрда мен да төрөлгөм, 10 жылдан кийин мен төрөлүп атам да. 10 жыл менден улуу экен бул киши. Ошон үчүн мен бул скорпион да, бул күчтүү скорпион деп ойлойм. Бирок жанагы жанындагылар эмелер туура эмес саясатты жеткирип атат. Ал мисалы үчүн азыр бул мындай кылалы десе, жок, мындай болбойт, тигиндей кылыш керек деп заблуждение кылып атабы деп ойлойм да. Бул кишинин аурасынан көрүнүп турбайбы, ак көңүл экенин. Просто бул кишиге дагы азыр бул азыр мулунку бышып калган система тоскоолдук кылып атат деп ойлойм да. Ою мындай, эми бул киши биздин атабыз да. Анан жаман деп мен мындай Садырды бул чайын колунан келип мындай эметип мешиваться этип кетпейин деп деле, көрдө
эметип үйүп атышат, жаман көрүнүп каласың деп үйүп атышат. Бирок азыр Садыр Жапаровго бурулуп мындай акыйкатын көрүп, чындыкты сүйлөгөнүн көрүп, анан ошол убакытта мисалы үчүн Атамбаев убагында камалып атат да. Ошол убакытта деле жөлөнө киргизип, макул, мага Садыр эме экенсиң деп туруп эле, эгерде эме болсо, бир жумушка, жоопкерчилик жумушка коюп туруп, анан туура эмес ишин мисалы үчүн аткара албай калса деле шылтоо таап туруп, камап коебойт беле анда. Мисалы үчүн азыркы эмеге чейин мына мисалы үчүн Атамбаевдин убагында эмне үчүн жанагы чурулдап аткандардан, чурулдап эметип аткандардан, булардан балки бирдеме чыгат деп. Же булар деле кыргыз да. Мырзахматов деген бар, Жапаров деп коюлуп бар, Урмат Барктабасов деген бар, Асанбеков деген Москвада жүрөт. Булар дагы кимдер бар? Ушундай жанагы кыргыздын деле жигиттерин чакырып отургузуп туруп, силерге эмне керек? Жигиттер кайсы тармакты көтөрө аласыңар? Мына сага тармак атамак, могу сага тармак деп туруп, ушуларды улуттун кызыкчылыгына пайдаланса болот беле? Биз азыр кайрадан кайрылып келсек, ошол Садыр Жапаровду чыгарууга эмне тоскоолдук болуп атат биздин патшага? Мен азыр эми мурунку эле соттор отурат да. Эми азыр актабый дегенибиз деле эме эмес, туура эмес. Мындан эми жаман преступлениеси, киши өлтүрбөсү, мамлекетке зыян алып келген жок болсу, ушуну мисалы үчүн эми колдон келе турган эле иш. Мындай мээримдүүлүк сурап эме сурап атпайбы, ошондо деле өзүн чыгарып мурун парламентте отурдук эле, чогуу эметтик делеп деген деле эме кылынсын, бул киши ойлоп атат болуш керек. Бирок жанагы мурунку ишке эметилишип калгандар, мен в основном Кумтөрдө акционерлерден көрөм да. Кимдин акциялары бар? Ушул Садыр билген да. Ушуларды чочуп атышат да азыр. Например, ушул тыйындарды алып жүргөндөр, ушундай туура эмес донос жасап атабы деп ойлоп атам да. Кумтөрдөгүлөр деп ойлойсуз да? Кумтөр боюнча да, Кумтөр боюнча может тиги жана канадисттери бирдемени айтып коюп. Азыр мисалы үчүн ушул күнгө чейин системачы кыргызды укпай, башканы уккандай эмеге түшүп алышканда, башкага ишенет да. Же болбосо 5 киши кирип калп айтканга ишенет, 1 киши чындык айтып атса 5 киши калп айтыш керек да. Өз кызыкчылыгын көздөгөндөр көбүрөөк да. Дагы суроо, башкаруу системасын сиз кандай жол менен башкарса болот деп ойлойсуз Кыргызстанда? Парламенттикпи же президенттикпи? Бул менин эми жеке оюм, анан үгүттөп эмес бул. Мен если мага эме болсо, мен кайра президентский правлениеге бармакмын. Кайра президентский правлениеге барыш керек. Жоопкерчиликти моюнга жакшынакай алыш керек. Ички саясатты куруш керек. Бизде бир эле атабыз болуш керек. Бирок биз азыр 120 тиги бар эле аты болуп, тиги ичинде эмне болуп аткандары эме болуп атпайбы? Бул саясатка жанагы бизнесмендер келип атпайбы? Бизнесмен эч качан саясат жүргүзө албайт. Ал хороший, жакшы специалист по бизнесу. Ал бизнестерди жүргүзүш керек, аларга шарт түзүп берип кой. Алар бизнесин жүргүзүп, анда сан мактап кой, эмесин берип кой, шартын түзүп берип кой. Бирок мамлекетти алдабагандай болуш керек. Ар бир келген президент ушинтип эле кетип калат. Азыркы мисалы үчүн ушул система менен кетишиңиз керек да? Жок, президентский правлениеге барыш керек. Эмне үчүн Турция барды кайра президентский правление? Ошону да илиши керек. Анан мисалы үчүн бизге Ангела Меркельди эме кылып атпайбы, баягы кимдин эмесине, Өмүрбек Абдрахмановдун эмесине көрүп калдым, Ангела Меркельдер, анан ушундай жок, Ангела Меркельдер биз аларды немистер деп коет да, немцы. Биз кыргыз болуп атпайбыз. Биздин генилерибиз башка. Биздин көз караштарыбыз башка. Биздин ой жүгүртүүбүз башка, напримерчи.
Бизге хан эле керек сыяктуу да. Хан мүчөсүнөн таза эме болуш керек. Ал үчүн жанагы королем делает свита деп коет. Эмеспи? Ошон үчүн жанагы свитасы күчтүү болуш керек. Ага президентке чаң жугузбашыбыз керек. Башка мамлекет, башка улуттар карап турбайбы? Биз кантип өзүбүздүн ажообузду атабызга чаң жугузабыз? Мисалы үчүн мен азыр башка мына Казакстанга барып атам, Өзбекстанга кирип кетем, тияк барганда мен кантип жаман деп айтам. Значит, мен жаман деп айтсам, значит, мен өзүмдүн мамлекетимден чыкканчысымын да. Туурабы? Ошон үчүн бизге күчтүү эле президентский правление күчтүү. Мына уже ошого бышып калган убакытта, мисалы үчүн аякы президенттер качып кеткенде ошолор аякысы жок дегенде жазасын алганда, ошондо уже эме болуп калмак. Булар катайын кетирип туруп анан могуреки системага өтүп кетти. Сиздин саясатка аттанууга ниетиңиз барбы? Ансы деле күндө саясаттын ичинде жүрөбүз да. Биз саясаттабыз да. Ал саясатка барыш үчүн элдин ишеними керек. Эл ишенип, эли көтөрүп чыкса, биз сага ишенебиз десе, анда саясатка барса болот. Мен азыр мисалы үчүн балки менен өзүмдүн деле айылым мени колдобой койгон деле мүмкүн да. Туурабы? Алар бага берсе мисалы үчүн, же болбосо жакындарың мисалы үчүн, жакын тааныгандарың сен ушуга татыктуусуң деп туруп саясатка эме кылса, чоң саясатка, мисалы үчүн мамлекеттик деңгээлдеги саясатка, если эмем жетсе, деңгээлим жетсе, эмем жетсе, билим жетсе, анан эл колдосо, ошондо барсаң болот. Мен азыр жок, мен азыр самопальный, мен саясатчы бола калам деп туруп, алдыга чуркабынан артык кылам деп тургандай. Алым жок да.